Ошо бул жер детсад болчу. Бала бакча болчу. Ошо өртөп салыптыр 29 күнү. Түштөн кийин ошо окуучуларга жооп бериптир. Балдарыбыз үйгө кайтып барды, жооп берди деп. Анан эле айыл башчыбыз тез аялдарды, балдарды алып чыгып кетиңиздер, тез наракка алып барып түрө бериңиздер деди. Анан кийин биз бала чакабыз менен коңшу айылга жогортко бардык. Анан барып 1 саат, 2 саат отурганыбыздан кийин уже атыш башталып кетти. Анан кийин ошо балдарыбыз коркуп атышып атып атат, жүрүңүздөр кетейик деп ыйлай берди. Анан дагы өйдө Бешкент айылга качып бардык. Анан качып барып ошо жерде отурсак эле бир маалда кечкурун уже үйлөрдү өрттөп баштаптыр. Анан үйлөрдүн өрттөлгөнү уже видеодон WhatsApp'тан түшүп атты бизге. Бүт кимдин үйү күйгөнү бүт тартып жөнөтүп атты да тажиктер өздөрү бизге, биздин WhatsApp'та. Номерлериңиздер бар балдар? Билбесем кимден алган номерлерибиздин, биздин ошо айылыбызда группабыз бар да. Ошо группага түшүп атат да, ошо адам кимдин үйүнү күйгүзгөн болсо мына үйүңөр күйдү деп бизге WhatsApp'тан барды, көрүп анан ыйладык. Ошо ыйласагам колубуздан эч нерсе келбейт экен. Ошо ыйлап анан кийин 2 күн, 3 күндөн кийин болду, тынчыптыр, үйүңөргө бара бергиле деди. Анан үйүбүзгө келсек, амма жогубуз күйүп калыптыр. Эч нерсе калбаган? Эч нерсе калбаптыр. Нелерди алып кеттиңиздер үйдөн? Нелерди алып чыккан көргөзгөн? Ошо документтерибизди эле алып чыгып кеттик эде биз. Документтерибизди эле алып чыгып кеттик эде. Башка немелерибиз ушундай калган эле да. Ошо мен кызыма жаңы сеп даярдаган элем. Орозо чыкса сеп беремин деп. Анан бир үйдө келинимдин себи болчу, бир үйдө ошо кызыма именно ошол 2 үйдөн өрттөптүр да. Биринчи шолор күйгөн. Ошо эч нерсе калган жок. Ичинде телевизорлорубуз бар эди. Алып кетип калышкан эмеспи? Билбейбиз, алып кеткенини билбейбиз, күйүп калган да энди. Күйүп калган эмне алып кеткенин билбейбиз. Күйүп калган. Алып кетип анан күйгүзгөнбү же албай эле күйгүзгөн билбейм, лекин кошунамдын үйүнү күйгүзбөптүр, тоноп кетиптир. Холодильнигини, телевизоруну, жүлгүлемини, төшөктөрүнү тоноп кетиптир, акчасыны тоноп кетиптир, үйүнү күйгүзбөптүр. Биздин үйүбүздү күйгүзүп, ошо биздики ошо саар эртең менен WhatsApp'тан биз максатка кирдик деп Максат айылынын тургундары келип тарткан экен, биздикини да тартып жөнөтүптүр. Анан сиздердики түтүп атат экен деди. Анан жетип бара алабы экенбиз деп келсек уже келип эле ушундай эшикти ачса лау этип күйүп кетиптир. Биздики эң акырыда күйүптүр да. Башкалардыкы бир күн алдың эле күйүп бүткөн экен. Ошентип үйүбүз күйүп калды, эч нерсебиз калбады. Канча балаңыз бар? 6 балам бар. Кызымды, чоң кызымды чыгарганмын, уулумду үйлөгөнмүн. Ошо калгандары үйдө окуучу. Эң кичкинем али окуй элек, эми окуйт, 5 жашар. Жолдошуңуз кайякта? Жолдошум дагы үйдө эле. Ошо эркектер айылда калды деп атышат да, калган эле. Бизди жеткирди, анан дагы 1-2 үй бөлгөн жеткирди да, машинабыз бар болчу. Ошолорду алып барып, дагы кайтып келгиче эле башталып кетти, анан бияка чыга албай калды да. Анан жолдон өткөзбөй койду, ошол жакта калды. Ошо мына коңшу айылда. Антип үйүңүздөр күлгө айланып калды. Күлгө айланып калды. Ошо. Негизи кошуналар менен кандай катташасыздар? Мурда жакшы катташчу элек. Алардын базарга барып, продукты алып келип жакшы эди. Анан былтыр пандемия башталгандан бери чек-аралар жабык түшпөйт эди. Төлкө Кыргызстанда эле болуп калдык эди да. Алар өзү негизи силер менен мындай кыйкырышып, урушуп, мындай болушчу эле негизи. Ошо 2 жыл алдың дагы болгон эле бул окуя. Анда тез эле мындай жакшы чечилген эди да, мындай болуп кеткен эмес эди.
kelişip bir күндө эле чечилип жакшы болуп кеткен эди. Мында жаман болду. Ошо мурдатан эле алар ошо жер талашып келет да биз менен. Биздин жерибиз дейт да бетти. Биздин жерибизде биз талашабыз. Алар биздин жерибиз дейт. Ошентип келип жатабыз. Аты жөнүңүздү айтып койсоңузчу. Мен Досматова Айнагүл, Максат айылынын тургунумун. Бул жерде мектептин айланасында. Мынакей ошол ок атуудан кийин могу дарактарда куураган да. Өрттүн ысык жалыны бул жердеги дарактарга чейин кууратып жибериптир. Бул жер эски имарат экен, бирок ох тийишпейт. Электр чуалкалар жатат. Бул жерден өрттөн электр мамасы дагы өрттөнүп кетти. Азыр негизги электр жарыгы ушул үйлөргө, бул жакта үйлөргө ушул аркылуу келген экен. Азыр бул жакта электр